Мен бир гана нерсем ушул 15 жылда бир чуркап барып, бир студияга бир ай келгилечи дегеним жок эч кимге. Эч кимге айткан жокмун. Ай келгиле, мына мындай шундук болуп чыктым мен деп. Момунтип ушуну уктум. Тиги дүйнөдө сурак бар экен, көйнөгүңдү кийген, туплигиңди кийген, байпак батегиңден бери айтып чыгат экен. Сүйлөшкөн жигитиң кайсы көчөдөн, каяктан, кайсы жерлик, аты жөнү ким баарын айтат экен деп. Айткан жерим жок эч кимге. Мен ойлогом, баардык көргөн нерселердин баары тең өзүм менен эле бирге кете берсин деп. Бирок өзүм менен бирге эч качан кете албайт. Мен азыр ошону түшүндүм дагы бир. Мен муну баарын тең адамга уксаң да ук, укпасаң да ук деп айтышым керек. Анан укпаса казак туугандарым айткандай одан арман. Одан арман дегенден кийин ар жагында көп сөз жатат. Ар жакта анга түшүп кетердеги саска кирип кетик жерге барып найзага сайылып көзүң чукулуп деп коем анан кийинчи. Анан ошону көр. Шүмүрөйүп, шүмшүйүп. Анан кийин барып түшүнөсүң. А бирок кеч да баарыначы. Сен сайылып калган жериңди кайра айыктыра албайсың. Саска батып кирип баратып, сага бирөө спасение кылса каласың, калбасаң ошону кирип өлөсүң ошондо да. Анга түшүп кетсең, чыга алсаң чыгасың, чыкпасаң ошо бойдон чукулга жатып чирип өлөсүң. Мен адамзатка айтып атам, колуман келишинче, тилим жетишинче, мендей көп айтпайт эч ким. Карап отурсам кээде мен лекция окуйм тимде, кадимкидей эле профессорлордой эле лекция окуйм адамдарга. Эй, ушундай экен. Бул өзүнчө билим, бул өзүнчө илим, билдиңизби? Жана Куранда мындай жазылган деп молдолор Куранды бетине кырмап алып, болбой турган нерсени болот, боло турган нерсе болбойт деп эле айта беришет экен да. Адам өзүнө ылайыктап, өзүнө тууралап, бир Куранда жок нерсени айтып, Куранда жок нерсени жасай берсе болбойт экен. Ошон үчүн айтат экен, молдонун айтканын ук дейт, кылганын кылба дейт. Молдо оозу менен сизди жыргатат. Шариятты айтат, Куранды айтат, а колу менен каалаганын кылат да алар. Эми Кудай билет. Тиги макоого айтып койдум. Макоо сиздер жалпы эл тиги макоолорго айтып койдум анан. Эми өзүм жасай берейин деп жасай берет экен. Андай болбойт. Андай болбойт. Оозуң айтканды көкүрөгүң айтыш керек дагы, көкүрөгүң айтканды колуң жасаш керек. Колуң жасаганды көзүң көрүп туруш керек да. Көзүң көрүп турганды акылың туюп туруш керек. Ансыз мүмкүн эмес. Ансыз түк мүмкүн эмес. Сиздер жөн эле ушундай болот деп эле бейсеңер болбойт. Эми карап турсам телевизордечи тилдүү кишилер көп бар. Жана Бейшенбек Бекешевди көрсөмчү, бетинен кучактап өпкүм келет ошону. Байкуш тимеле шундук киши, ушул киши. Тимеле элдин баарын тимеле тагдырына ыйлаган деп. А жана тагдыр программасын алып барган Болотбек Макетаевди тимеле ушул жигит тимеле шундук сонун жигит деп айткым келет да. Бирок мен ойлогондой жигиттер эмес алар. Керек болсочу, күн тийген жерге күкүк болуп коет да. Ай тийген жерге акак болуп коет. Мага окшогон салбыраган итке карабай деле коет. Койчу башта болуппай. Минздравка кайрылбайсызбы дейт. Минздравка барам, эмнени айтайын мен? Ай, мен ушинтип көз ачык болдум. Минздрав мени карап ук деп айтайынбы? Мени Минздрав эмес, ошондой журналист угуш керек. Ал журналист капырай деп отуруп алып осунча ойлонуш керек. Анан толгонуп бүтүп, анан элге жеткириш керек. Ай, калайык калк. Бери кара. Мына жерде күн салкын деген бар экен. Үйү тетиги Сокулуктун өзүндө чоң базардын жанында турат экен. Ошол жерге барып, мага ишенбесеңиздер ошонун өзүнөн барып уккула деп. Ошентип айтса болот. Телевизордо бир киши жашоонун өзүндө экинчи киши болуп жашаган адам жалган дүйнөдө көп. Адамдан жийкенесиң ошондочу. Мен жийкенеп аларды көрүпчү. Капырай деп каласың да. Оозумду ачып калыптырмын дейт да ошондо. Мен ойлогон адам эмес, башка киши экен ай деп.
Чын менен мен ушул 15 жылда канча деген журналистти иштеп келатам, иштеп эле келатам. Бир капырай мени түшүнгөн журналист чыгар бекен ыя. Мени да угуп коер бекен ыя деп элечи. Бирок мен жолукпадым эч кимге. Эч кимге жолукпадым. Баары эле келип эле бир угат. Анан эле кой. Кокуй, бул бетке сүйлөгөн. Заарын төккөн неме экен кокуй. Кой. Муну менен бир балага кабылып, бир жамандыкка кабылып, түрмөгө жатып калбайлы деп качкан бойдон кетет. Мына кыштан бери эле канча журналист келди. Баары эле куйругун түйүп алып эле ушундай эле күн салкын эжеге баргым келет. Андан эле убактым болбойт. Тим эле туалетке да жок деп эле келбей коюшат. Түрмөгө жаткырыш үчүн айтпайт аталар эч кимди. Чындык деген чыңырып чыгат дейт. Чындыкты биз айтып туруп өлүп калышыбыз керек. Баары бир өлгөндө да тиги дүйнөдө айтат, күн салкын, сен айтпай туруп өлүп калбадыңбы, я балам? Биз сизге чындыкты айттык, элге жарчы бол дедик, элге элчи бол дедик. Элчи да боло албадың, жарчы да боло албадың. Эч ким да боло албадың. Жанагы жаман эшигиңден чыга албай эле, сүмүрөп жаман көйлөгүңдү кийип, жаман байпагыңды кийип, жолуң кыйшыйтып салынып өмүрүң өттү кокуй күн салкын дейт да. Мен жеге эч кимден корко албайм чын эле. Эгерде мени сен кимсиң я? Сен бир жүдөгөн адам турбайсыңбы? Муну сүйлөгөнүң кара деп келип мага бир катып айткан болсо, ал сөзсүз бир жамандыкка кабыларым мен. Башымдагы жоолугумдай, колумдагы эки колумдай ишенем. Себеби алар менин ким экенимди билбейт. Мен жаман адам болсом дагы, улуу кудурети үчүн, улуу касиети үчүн ыйык адам. Алар мени жөн эле жаратып койгон жок. Муну ар ким келип эле тилдеп, тепкилеп, оюндагысын оттоп, оозундагысын сүйлөй берсин деп. Касиет баары бир агыбайын аңтарып, азабын беребиз деп айтат. Баары бир берет. Ошон үчүн мен сиздерге окшогон пенделерге айтарым. Адам баласы ар нерсени ажыратып билиш керек. Көз ачык ким? Молдо ким? Баардык нерсеге жооп бересиздер. Жоопсуз эч нерсе болбойт. Баардыгы болот, жооп бере турган. Бул дүйнөнү ал дүйнөгө да сүйрөп кетпейт экен адамзатчы. Бул дүйнөдө бир азабын алат экен. Кудурет ошондо мынтип отуруп, кудуреттен кечирим сурайсың да. Мен сурайм, себеби мага шал болгон келет, көр болгон келет, кор болгон келет, же бир жеринен ажыраган келет, же акылынан кеткен келет. Ошондо, кудуретим, жалгандын макулук, маңкурт пенделерин кечир деп сурайм. Мен сиздер бир кезекте малсыңар, маңкуртсуңар. Эчтекени билбеген, дөдөйсүңөр, дүлөйсүңөр, сокурсуңар деп айтсаңыздар, мага аябай катуу тийди эле. Чыны менен биз сокур болуп турбайбызбы? Пенденин сокурлугун кечириңиздер аталар. Кечир деп сураганымды кечириңиздер. Пенденин дүлөйлүгүн кечириңиздер. Кечир деп сураганымды кечириңиздер. Кудуретим, сиздерден бөлөк ким берет жардамды? Мына жалгандын жалдыраган пенделерин алдымда ыйлата көрбөңүздөрчү, кудуретим. Мен сиздердин ак кызматты кыламын. Жакшылыгыңыздарга тобоо кылып өтөрмүн аталар. Эч нерсени көрбөсөм бул өмүрдө баарына ыраазымын. Бир гана жамандык көрсөтө көрбөңүздөр. Пендени пендеге тебелете көрбөңүздөр. Айланайын аталар деп зарлайм. Эмне үчүн мен эле ошентип зарлап калышым керек? Башка көз ачык, мага 1000 сом бер, мага 2000 сом бер, машинеңдин гүлүчүн бер, 2 этажный үйүңдү бер. Сурабайт арбак, кийим сурабайт, акча сурабайт пендеден. Арбак сурабайт, жанагы ач көз ачыктарыңдын өзүн сурайт. Анан ошол ач көздөргө барышат пенделер. Анан мага окшогон көз ачыкты деле тебелеп, тепсеп эле, башымдан илдый көздөй сийип чычып эле, бita бирин кетирип эле жатышат. Анан менин көкүрөгүмө да бук толот, муң толот. Көзүмө жаш толот. Анан мен да жер таянып ыйлап алам. Өкүрүп бакырып, сыздап, боздоп. Жаман айтсам, жаман айтканым
кайтпайт экен. Коркуп калдым. Айта албайм.